Кадимки үй шартындагы жумшак эмерек балдар үчүн ар түрдүү кооз оюнчуктар. Булар Жумгал райондук сотунун имаратындагы балдар бөлмөсүндө. Анда балдарды камкордукка алуу жана асыроо боюнча жарыяндар жүзөгө ашырат. Мыйзам менен конфликтте болгон жашы жетелектер балдар үчүн атайын бөлмө ачылышы керек. Ошого арналып даярдалган бөлмө. Жумгал райондук сотунун имараты 1975 жылы курулган менен андан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Кызматкерлердин айтымында имарат аянычтуу абалда эле. Быйыл ал толук оңдоп түзөөдөн өттү. Кышкысын жылуулук системасы дагы оңдолгон. Бизде көмүр менен жана ошондой эле свет аркылуу дагы жылытууга мүмкүндүк бар. Бирок бизде Жумгал жергесинде негизи көмүр чыккандыктан 10 тонна көмүр сот департамент башкармалыгы тарабынан камсыз болунат. Ушул көмүрдү жазга чейин жагабыз. Облустун райондук сотторунда жыл башынан бери автоматтык маалыматтык тутум ишке кирген. Бул бир топ кагаз жумуштарынан арылтты. Сотко келген арыздар эми электрондук тутумга киргизилет. Ал жактан система ишти сотторго бөлүштүрөт. Бул жарандардын сотторго болгон ишенимин арттырат. Мунун баары сот кежи сайтына жайгаштырылып, көзөмөлгө алынат. Аны менен жөнөкөй жарандар да тааныша алышат. Бул интернет базасы менен түзөн-түз туташтырылган. Ар бир келип түшкөн иш кеңсеге келип түшкөндөн кийин РППга окшош регистрация болот. Андан кийин интернеттен ошол иштин ар бир кыймылын карап көрүп алып турса болот. Сот реформасынын алкагында техникалык жактан жакшыртуу аракети Кочкордо колго алынган. Мында райондук соттун имараты толук жаңыланган. Анын чатырынан баштап иш бөлмөлөрүнө чейин жаңы заманбап үлгүдө жасалгаланган. Бул жумуштар кызматкерлердин ишмердүүлүгүн арттырууга өбөлгө болот. Биздин кызматкерлердин отуруп иштегенине ыңгайлуу кылып, баягы шарты түзүлдү да. Азыр мына кызматкерлердин ар бири өзүнүн кабинеттери бар. Ошол жерде отуруп иштешип атат. Андан тышкары бизге багы техникалык, орто техника жактан да жакшы камсыздандырылууда. Компьютерлардын баары ар бир сотрудникке бирден компьютерлар берилди. Ошондой эле алдыда сот отурумдарын аудио видео тасмага түшүрүү тажрыйбасы ишке кирет. Азырынча жабдуу Нарын облустук сотунун залында гана орнотулган. Видео, аудио фиксация деп ушул видео анан жанагы сөзү менен ошол компьютерге жазылып атат да. Мунун баарысы келип эле ошол сот системасында ошол ачык айкындуулуктун сот системасындагы жанагы мындайча айтканда ошол мыйзамдын чегинде иштердин каралып атканда ошо шарт түзүлүп атат да. Реформанын алкагында жасалып жаткан иштер соттордун ишин жакшыртуу, акыйкаттуулуктун туруктуу орношуна өбөлгө болот. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.